Мен дагы суроо менен кайтып кетти, силер дагы бизге кайсы көрүнүш биздин турмушубузга жакын? Баткен районуна караштуу Согмет айылындагы Элчибек Эркебаев атындагы орто мектептин окуучуларынын катышуусунда мигранттардын балдарынын укуктары жана зордук, зомбулуктун алдын алуу тууралуу атайын окутуу өткөрүлдү. Окутууда балдарга зордук, зомбулук жана анын кесепеттери тууралуу кеңири маалымат берилип, суроо жооп аркылуу айтылган маалыматтар бышыкталды. Балдарга өтө жакшы таасирин тийгизди деп ойлойм, себеби бизде ошол Согмет айылында аябай миграция өтө көп да. Мен соцпедагог болгонум үчүн муну иликтөө жүргүзгөнүмдө бүгүнкү күндө 100дөн ашуу баланын ата-энеси миграцияда жүрөт. Бул долбоордун негизинде биз ата-энелер менен түшүндүрүү иштерин өтө көп жүргүзүп атабыз. Буюрса жакшы ийгиликтерге жетебиз деген ойлорубуз бар. Анан биз балдар менен тынбай иш алып барабыз. Зордук, зомбулук боюнча класс жетекчилер, тарбиялык сааттарда өзгөчө соцпедагогдор жолугушууларды тез уюштуруп турабыз. Окутууда коммерциялык эмес уюмдарды башкаруу ресурстук борборунун координатору, Баткен мамлекеттик университетинин ага окутуучусу Дооранбек Саттаркулов жаш жеткинчектер үчүн пайдалуу маалыматтарды турмуштук окуялар менен айкалыштырып айтып бергендиги окуучулардын кызыгуусун арттырды. Мен бул лекциядан психикалык жана физикалык жактан нерв немесинен жабыр тарткан немени эми угуп жатам. Мен муну эч билбечү элем. Мисалы, бирөөнү мыскылдап койсоң, ата-энеси башка жакта болсо, ал кайгырып, ыйлап, неме болсо, бул ыйлай берет, ал кийин сооройт, баары бир ушинтип немеге өзүнү көрсөткүсү эле келет да деп багы көбүнчө немелерге кызыкчу элем. Азыр ушул лекцияны уккандан кийин бул багы адамды жабыр ошентип неме кылсаң, бул аягы Кудай сактасын өлүмгө алып келиши мүмкүн экен. Бул физикалык жактан, психикалык жактан болсо, башынан нервге чалдыгып, мисалы, булар мени кошпойт, баары бир деле кошпойт, мени кемсинтишет деп өздөрүчө эле неме кыла берет деп, ол багы класстан бөлүнүп кетүүсү мүмкүн. Бул өзүнчөлүк болуп бөлүнүп кетүүсү мүмкүн. Бул физикалык жактан өзүнүн немесине, денесине зыян келтирүүсү мүмкүн. Мындай окуулар USAID-тын биргелешип башкаруу программасынын колдоосунда Баткен облусунун Баткен жана Лейлек райондорунда ата-энесинин камкордугусуз калган балдардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоого көмөктөшүү долбоору менен уюштурулуп, активист коомдук бирикмеси жана Дааназат коомдук фонду тарабынан ишке ашырылууда. Жибек Абдуллабаева, Бекмурат Жакыпжан уулу, Салам медиа.